күндө деле биз тоюп эчтеке кылган жокпуз мына. Тоюп жок эле үйлөндүңүз. 10 миң депти, бир гриль менен эле бүтүрүп чыгабыз болду. Калың бердиңизби? Эми сурашты, бердим. Канча бердиңиз? Иә. Канча бердиңиз? Шүгүр эле жакшы эле бердим, жетиштүү да. Айтпайсыз. Иә. Айтпайсызбы? Эми өзүм балким бирөө көп айткандыр, бирөө аз Оштуңуздар айткан. кымбат болот го. Санаган жокмун ким канча экенин. Чыгып ошол убакта канча акча бар болсо колуман келгенди бердим. Жалпы каналымды көрүп жаткан көрүүчүлөргө салам айтам. Бүгүнкү маек көптөр күткөн маек десем дагы болот, Көптөр күткөн маек конокто блогер Сыдыман мырза. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Чоң рахмат чакырганыңыздарга. Сизди көрүп жатканыма кубанычтамын. Чоң рахмат, бир жолу ачыгын айтсам, эмнеге келгенимди эле түшүнгөн жокмун. Чакырды, келди дегендей. Чакырган жерден калбайм, чакырбаган жерге барбайм. Баардыгыңыздарга салам. Мени көрүп жаткан, мени тааныган адамдын баарына салам айтамын. Маектериңизди карасам, мындан 3 жыл мурда бериптирсиз. Андан бери кайсыл жакта жүрдүңүз? Instagram аккаунтуңуз дагы алмашып кетти. Таптакыр жоголуп кеттиңиз. Чет мамлекеттерде жүрдүм, өзүмдүн ички дүйнөмдү изилдеп жүрдүм. Кандай жактарга шыктарым бар экен, өзүмдүн үй бүлөмдү куруп жүрдүм, өзүмө койгон мындай алда койгон үмүттөрүмдү койчу эле. Жетүүгө аракет кылдым. Максаттарыма жетейин дедим. Жигитке жетмишендер аздык кылат дегендей, ошондуктан башка жагда да аракет кылып көрөйүн дедим. Ошентип мамлекеттерди кыдырып жүрүп, кайта Кыргызстанга келдим. Сүйүктүү өзүмдүн энемдей болгон алтын топурак жериме келип сүйүнүп отурам бул жерде. Кайсыл өлкөлөрдө болдуңуз? Бир топ эле өлкөлөрдө болдум. Бир топ эле. Аны айтып отурсам мактанган сыяктуу болуп калат. Биякта да. Билген адам билет. Билбеген адам болсо ай деп коет. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Чет өлкөдө жашаган жаккан жокпу? Жаккан жок, ачыгын айтканда. Анткени өзүңдүн элиңдин пейили, нуру, күлүп жайнап мындай жөн эле сылык сүйлөгөн мамилеси эле бир топ эле нерсе экен. Андан тышкары биздин жаратылыш деген кандай? Тиги тоо жактарды айтпай элем, өзүбүздүн эле аба ырайыбыз да, мындай ысык убагында ысык, муздак убагында муздак, салкын убагында салкын, өзү баары ирети менен да. Континенталдуу. Бир жерде деги эле аябай ысык болуп кетет, бир жер аябай суук болуп кетет, бир жер жаан жаба берет, мындай деги эле бир кызыктуу да, алардын климатына көнө албай ооруп дагы баштадым, мындай оор болду. Бирок кызыктуу болду. Бирок аны түшүндүм ошондон кийин Кыргызстандан өтөр жер жок экен деп. Анан бул жерге көп жыл келбей, кайта келгенде көп нерселер өзгөрүлүптүр. Биздин ажообузга чоң келген рахмат. Ушундай сонун нерселер куруп, жолдор оңолуп, ушундай сонун аялдамалар курулуп, деги эле ушул көзгө аябай жакшы, мындай чет өлкөгө мындай барып келгенде бул жерге келип, бизде да ушундай нерселер бар болчу экен да деп аябай сүйүнүп баштадым. Анан баягы соц тармактан дагы жоголуп кеттиңиз. Эмне түрткү болду ал нерсеге? Соц тармактан биринчиден атын тазалагым келди. Анткени элди жерди бөлгөн киши деген же болбосо кыздарды тамашага салган бала деп таанымал болуудан кичине чарчадым. Көргөн адам эле ошону сурайт. Эми ошону көрүп атса ошон үчүн сурайт болуш керек. Эми аны токтотуш керек. Ал аркылуу кайта эфирлерге чыгып, же дагы эн баштап кылыш алга кажети жок дегендейчи. Башка тарапка чыга калсаң, эски нерсе сен артыңан кайта келе берет да. Анан башка жерде эле текшерип көрөйүн дедим, бизнесмен болуп көрөйүн дедим, саякаттап көрөйүн дедим. Ошентип атып, өзүмдү изилдеп жүрүп, сонун үй бүлөлүү болдум. Ушинтип, сонун жерлерди көрүп, бул жерге келип, анан азыр кайта чыктым деп айта албайм, анткени жөн эле өзүм эле мындай. Өзүңүз үчүн? Өзүм үчүн эле мындай жаккан 2-3 видеону кошуп койгон болчумун, ошон үчүн эле аябай кел интервьюга мындай чыктыңбы, жоголуп кеттиң деп наркы дүйнөдөн келген адам сыяктуу эле неметип атышат көбү. Бирок билбейм. Мага өзүм жүрөм, эл менен эл болуп эле жүрөм, кадимки араңарда эле жүргөн кишимин.
эч бир жерлерде бир кычыраган жерде отуруп жаткан жерим жок. Кыйналган күндөр кыйналып эле жүрдүм, жакшы күндөр жакшы жерде эле жүрдүм. Үй бүлө курдум, кыздуу болдум деп калдыңыз. Бешик болуңуздар бийик болсун дейли. Алла ыраазы болсун. Анан келиңиз, качан курдуңуз үй бүлө? Ал тууралуу дагы жаңы эле чыгарып баштадыңыз, Жаңы эле эмес, ал бар эле болчу. Аны афишировать эткен эмес, туруп эле өзү неме дүң болуп кетти да. Катталуучулар кошулуп баштады, эл журт көрүп, мындай ой пикирин жазып, кийин ар кайсы жака интервью бер деп башташты. Ошондуктан эл журт балким мени сагынган инсандар көп болуш керек. Мен аларды тааныбасам дагы алар мени тааныйт болуш керек. Бир топ убакыт көрүп жүргөн, анан көбү мага мындай дос сыяктуу же тууган сыяктуу мамиле кылышат да. Мен аларды тааныбасам делечи. Ошондуктан ошол адамдарга кичине болсо да өзүм жөнүндө маалыматты айта кетейин. Мен жакшы эле баардыгы сонун, иштеп жүрөм, жашап жүрөм, өзүм арабамды түртүп жүрөм деп айтып кетейин деп келип бул жерге маегимди берип атам. Канча убакыт болду үйлөнгөнүңүзгө? Канча бир 2,5 жыл же 3 жыл болайын деп калды. Сүйүктүңүздү кайдан таптыңыз? Кантип Сүйүктүмдү? таптыңыз? Сүйүктүмдү кантип тапмак элем? Жазып эле эл катары эле мындай жактың деп саламдашып, учурашып атып, таанышып атып, ошентип эле эл катары эле кадимкидей эле, чын. Көп убакыт сүйлөштүңүзбү? Жок, көп деле эмес. Кел жолугушуп көрөбүз деп бирибизге жаксак, жактык дегендей, ошентип көңүлүбүз жагып калды бири-бирибизге. Ал кыз мага аябай эле жакчы. Көп убакыт байкап жүрдүңүзбү? Сырткы кебетесин жактырган биринчиден. Таанычу деле эмес, ошентип таанышып байкаса аябай сонун кызыктуу киши экен. Деги эле мага жүрөгүмө жаккан жылуу, кандай десем, өзүм издеп жүргөн адам экен. Ошондуктан дароо эле ойлонбостуктан колун суроо деп. Туруп эле аялым болчу деп, давай деп кеттик. Түнүкөй эле. Жаш айырмачылыктарыңыздар кандай? 15 жаштуу эле, тамашалат. 6 жаш. Мен 27-демин, ал 21-де. Мен 27-ге эми толом да буюрса. Толот экен Үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Рахмат. Кыздуу болдуңуз, ата болгон кандай экен? Ата болгон кандай сонун. Менимче аябай жаңы мындай орусча айтканда жаңы спектр эмоция алат экенсиң, жаңы сезимдериң пайда болот экен. Ал кичинекей болгон наристени жакшы көргөндөй башка адамды жакшы көрүп көргөн эмесмин. Деги эле бул энеңе болгон сүйүү башка, аялыңа болгон сүйүү башка, кызыңа болгон сүйүү бул деги эле башка болот экен. Ошондуктан аны бири-бирине салыштырып нете албайм да. Ал өзүнчө бир башкача бир махабат экен да. Кызыңыз кимге окшош? Баягы кыз киши өзгөчө атага жакын болот деп айтат го. Ошол нерсени сезе алдыңызбы? Кызыңыз канча жаш калды азыр? 1,5 жаш. 1,5 жаш. Аталап калган убагы болуш керек. Жок, тили чыга элек. Эми кылыктар чыгып баштады, кызыктуу жерлери болуп. Бирок атага жакын деген жагы чынга эми билбейм, мен аны салыштырмалуу балам бар болсо экөөнү салыштырмакмын да. Мага кичинекей наристе ошондой эле болуш керек го деп эле сезилип жүрөт да. Бирок ачыгын айтканда эле мага аябай жакын. Ошо баардыгы сонун. Бүгүнгө чейинки Сыдыман менен үйлөнгөндөн кийинки Сыдымандын айырмасы кандай болду? Айырмасы деле жок, ошол эле жигит жөн эле көп турмуштун оор татаалдыгын, өйдө төмөн жерин көрүп калган. Кичине оор басырыктуу болуп, бир аз жалжаңки болбой, тамашадан тамашалап мындай кичи мындай өзүмдүн жакын досторум менен тамашалап баягы эле мен. Бирок эл алдында бир аз тартиптүү болуш керек экен, байкаса мени көрүп үлгү алган адамдар бар экен. Мени көрүп мындай кээбирки жөн эле мени көрүп эле мындай настроениеси бузулуп калат да. Ошондой кылбайын деп атам да. Мени көрүп жоктон жакшы эле экен, шүгүр анда болду. Кечирдим сени, давай жаша дегендей сыяктуу эле. Ошо токтолот экенсиң, кантип албайсың, ар кайсы нерсе жашоо өзү эле сабак бере берет экен да. Кой десең болбой эле үйрөтө берет. Ар кайсысы ошого үйрөнүүгө, жашоого бир аз ийилчек болуп, үйрөнөсүң, туура эмес нерсе кылып атсаң, ошого жооп бересиң. Ошондуктан туура нерселерди кылганга аракет кылып, бир аз мындай чоңоюп, кой ушундай киши болуш керек экен. Андай киши деле эмес, кандай десем, эл алдында жүргөндө бир аз туура сүйлөш керек экен, ошону ойлоп калдым. Издеп
жүрдүм дедиңиз го. Өзүңүздү таптыңызбы? Жок, дагы деле издеп жүрөм. Мен эми жүрөк жашта мендечи. Жашым 27-ге келген менен, бирок баягы эле 15-16 жаштагы эле баламын. Кече жакында эле ойноп жүгүрүп эле жүргөм. Азыр деле ошондой эле. Бирок менде азыр көбүрөөк неме пайда болду да, жоопкерчиликчи. Биякта багыш керек, берди караш керек, бул жерге жооп бериш керек, минчикек, тигинчикек деген. Ошентип эле кол бош айтат. Колум бош болсо ошентип эле ойноп жүгүрүп эле жүрмөкмүн. Жок, өзүм изденип жүрөм. Мен бул жерге келгеним ошол себептин да бири да. Балким мени бирөө көрүп нерсе сунуштап калабы. Колум бош да азырчы. Кол бош. Азыр өзүмдүн мындай чакан бир нерселеримди кылып атам, бирок үмүтүмдү үзбөй дагы бир нерселер. Балким буну бир режиссер көрүп калат. Чакырып калат киного түштү. Же бир бизнесмен көрүп, ушундайга шыгың барбы, ушундай жумуштарга дейт. Анткени бир топ жумуштардын чоң орун басар жерлеринде иштеп жүргөн болчумун. Көптөгөн жакшы мындай билимим деле бар. Анан кийин балким ал жерге туура келеттир. Билимиңиз боюнча кимсиз? Менби? Эми ал жер мындай диплом жагына карай турган болсок, өзү технолог ашпозчу болуп калат да. Бирок ал жерден жокмун, ачыгын айтыш керек. Меники башка сферада, мындай бир бизнес, мындай башкаруу жактарга, мындай административдүү жерлерге көбүрөөк туура келип калат ишим. Продюсерский жактардан азыр ары бери маркетолог ушундай сыяктуу да, эми мындай соц тармактарга кантип алып барып, соц тармактан жоголгону менен, бирок соц тармактын аркы жагынан иштеп жүрдүм да, көп адамдарды мындай алдыга коюп, ошолорду чыгарып, ошентип каражат таап, өзүм арабанып туруп жүрдүм. Кайрадан эле ушул блогду алып барып, кайрадан эле мурунку жумушуңузду кантип эле ушул тармак менен эле баягы мындайча айтканда бутка туруп кетейин деген оюңуз жокпу? Андай деле ой бар эми, эмнеге жок. Эгер жакшы каражат алып келе турган болсо, албетте ал жак менен деле алектенебиз, бирок азыр каражаттан тышкары биринчи жүрөгүмө жагыш керек ал нерсечи. Жүрөгүмө жакпаса, аны кылганга менин кереги деле жок нерсе. $1 миллион берем десе деле, бирок бул жерден калпай турдум, берем десе айла жок иштейм да. Бирок канча акча болбосун, көңүлүңө жакпаса, ал жумуштан эми көпкө кармалбайт экенсиң. Чын, ал жердин ошону байкап келдим. Азыр болсо ушу эл алдында сүйлөп, эл алдында отурган мага деги эле көңүлүмө жагат экен. Ошон үчүн бул жерге дароо эле сүйүнгөн бойдон эле келдим. Ар бир катталуучун карап отурчумун, ким кошулду, кандай кошулду деп. Бүт баардыгы эле неметип алыптыр. Үй бүлөлүү боло эле, төрө эле, бактылуу боло эле, бүт баары чоңоюп кеттир да. Ошонун баардыгы айта эле кошулду. Сиз менен кошо? Мен менен эле кошо. Анан көрүп сүйүнүп атам. Баары көбү бизнесмен, бирөө биягын ачып, бирөө мынтип, бирөө кыйратып, бирөө жөнөкөй. Ошондуктан бир чет жакшы экен эл тааныса. Көчөдөн кетип баратканда көбү таанышат, учурашат. Деги эле ушу жолду айдап баратсаң деле атымды атап мындай. Аябай жүрөгүңө жылуу неметет да мындай. Мен Кыргызстанга келгенде бул үйүм сыяктуу. Чоң килеген үйүм, баардыгы бир туугандарым сыяктуу эле да. Баары менен эле сонун сүйлөшүп кете бересиң, кайсы жерге барбасаң эле баардыгы сен менен мындай тааныш киши сыяктуу сүйлөгөн, ушунусун атактуулугун ушул жери чоң килеген плюско дейм. Эң күчтүү адам болсоң деле сынат экенсиң. Эгерде мындай эле жөнөкөй эле сын болсо, алга маани деле бербейсиң да. Мен колдон келишинче күчтүү адам болгонго аракет кылам. Мен жинне тийдим, туура эмес сүйлөдүм. Ошого адекваттуу эле мындай реакция болду да. Туура эле кабыл алдыңыз. Эми ошончо эле жооп бериш керек да. Эгерде бирөө сени жамандап атса, ошо мен кандай мамиле кылдым, ошондой эле мага мамиле учуп келди. Анан алга таарыныш же бир нерсе мен өзүм азыр ошко күбө аламын. Ошко күбө аламын. Анан мен буга чейин эле айтып эле жүргөм, туугандарым, досторум деле оштон деле көп. Анан өзүм азыр кайын журтум оштон болуп калды. Баардыгы жакшы мамиле. Мындай контексттен алынган бир топ сөздүн ортосунан бир кичинекей жерден алынган үзүндү видеодо алчу. Мени аябай мындай жок жерден эле бир неме от чыгарып ишти да. Жок жерден элечи. Эми макул эми болор иш болду. Балким ошону көрбөсөм, азыр башка киши болмок. Ошону көргөндүктөн азыр ушундай киши болуп турам деп. Орустардын не было бы несчастья, да несчастье помогло деген ошо окуя болгондуктан көп жерден токтоо болуп калды эми. Көп жерлерден эми мындай тилди бир аз контролго салып, бир аз мындай тилди чиштейсиң көп жерлерден. Анткени мен өзү аябай эле мындай ачык айтып ийем да көп нерсеничи. Жакшы көрөбү, жаман көрөбү, эмне деп ойлойт, аны мен ойлобойм. Кандай ойго эмне сөз келсе ошону сүйлөп салчумун. Азыр колдон келишинче эми карманганга аракет кылам. Сын дегенде эми
Мен сынга маани деле бербейм, ачыгын айтайын. Эмне десем, жакпасам жактырбайт, жакса жагат дегендейчи. Анан алга сынып депрессия деле болгон жок. Эмнеси жаман экен? Соттотса, артынан издеп жүрсө, маражат жактардан эми ушундай эле закондук түрдөн эле жамандык болбосо, ата бирөөнүн ой пикири мындай болуп калды деп адам сынып, меники андай болгон жок. Бирок балким башка бирөөнүкү болуптур. Бирок менде неме болду? Туура эмес иш кылдым деген ой келди мегечи. Кийин бир нече убакыттан кийин өзүм караганда мындай бир аз иренжип карайм да. Ушинтип айтпай эле коет белең, кылбай эле коет белең өзүмчү. Анан эми болор иш болду дедим. Анан ойлонуп, анан карманып отурганда эмне болор иш болду, бүттү. Азыр жаңы жашоо, башка нерсе. Ошондон бир нече сабак алып туруп, эми башкача башташ керек. Кайта кайталабайчы. Аябай сонун ата-эненин колунда өстүм. Атам менен апам биргеликте бир топ эле чогуу жүрүшкөн, бирок эми турмуш ушундай бир кызыктуу окуялар болуп калып, экөө эки башка жолго кетүүгө мажбур болуп калышты. Канча жашыңызда? 15 же 16, 15 болуш керек. 15 жашымда. 15 жашымда эки жолго бөлүнүп, турмуш ошол убакта бир аз оорураак болуп, ары бери чыгып бир нерселер болду. Бирок ошого карабай, атам жактан деле, энем жактан деле тарбия жакшы эле болот да. Бирок көбүнчө мындай 99% бул энем жактан болду да. Андан кийинкисичи анткени. Апаңыздын колунда калдыңыз да? Эми кантип калбайсың, эми? Ата деген кетет да. Башка жакка кетет. Өзүнүн кайыгы менен монтип башка турмушка кетип калат да. Анан сен апаң менен каласың. Анан апаң болсо колдон келишинче өстүрөт, ар нерсени үйрөтөт. Анан бүт ушул оорчулуктун баарын көргөндөн кийин ошол кишинин тарбиясын аласың, ошол киши кандай чокой кийип жүргөнүн көрүп, ошол кишинин чокоюн кичине мындай кийип көрсөң, бутуңа таар болуп ооруп баштайт. Деп ушуну чоңоюп баштап, анан байкаса жардам бериш керек экен деп, ошо мен кырсыктап, ошо жана соттолуп баштагандан кийин анан байкадым го дейм. Ага чейин билбедиңиз? Жок, билбечүмүн. Ага чейин компьютерлерде ойноп эле, досторум менен жүрүп эле, эң баштык кылып эле мындай тапкан акчам баарын жөн эле коротуп эле жүрөчүмүн да. Анан ошо мага бир жакшы сабак берди да. Үйдө отуруп калдым. Аргасыз, анан каалайсың, каалабайсың үйгө отурасың болуп калды да. Домашний арест деп коет. Үй арестине отургузуп коюшту. Анан үйдөн отуруп, бүт баарын байкайт экенсиң, эмне, кандай, кимде канча акча сом, ким кандай эмне болуп атат, бүт байкап, анан ошондо анан бир аз аң сезим өсүп, кокуйм иш керек турбайбы? Чоңоюп түштүңүз. Буну мен кылбасам эч ким кылбайт турбайбы? Апакем эми жалгыз турбайбы? Байкуш уже ал деле кетип, өзү деле ишенбейт жакшылык болооруна, бир нерсе чоң нерсе болооруна, эптеп чыгып, курсагыбыз тойсо болду деп өмүр сүрүп жүрүптүр. Бунун баарын өзгөртүш керек деп туруп, бүт өзүмдүн кыялдарымды алмаштырып, приоритетке башка нерсени койдум. Турмуш татаал, эми ал кишиники өзүнчө экен, апамдыкы өзүнчө экен, анан эми болсо болду. Мен андай анча деле түшүнгөн жокмун. Менимче жөн эле атам башка жерге барып жашоо болду да. Өтүп кеткен жок да. Бир нерсе үйдө там кырылышып, бир нерсе жаңжал болуп, үйгө милициялар келген убакыт болгон жок да. Эми экөөнүн турмушу эки башка экен. Алардан эми кичинекей болчумун, эмне болду, кандай болду деп сураштырдым деле, билбейм. Азыр эми түшүнүп баштадым, бирок анын изилдештин эле мага кереги жок да. Деги эле экөөнүн ден соолугу чын болсо, аман болсо, баардыгы иманды жакшы сонун жүрсө болду. Тынччылык болсун. Өзүнүн бактысын тапты. Үйдө апам жыргап жүрөт, небересин багып. Атам эми жашынакай сонун жүрөт өзүнчө. Катышып турасызбы атаңыз менен? Анча-мынча катышып турам эми, мындай 1-2 жылда бир жолу сагынганда барып, кичинекей инилеримди тааныштырып, мына атаң ушундай болуп калыптыр деп, небересин көрсөтүп, батасын алып дегендейчи. Андан кийин барып, мынакей ушундай келинди болдубуз депчи. 1-2 неме этип коем. Аябай деле эми кандай десем, ал киши деле өзүмүндөй көп деле мындай катышкысы деле жокпу, меники деле катышканга деле аябай деле неме жок. Эми билбейм, ал кишини аябай жакшы көрөм, бирок ачыгын айтканда атамды деле аябай жакшы көрөм. Эгерде катышам неметем десе, жакшы, мүмкүн бар. Эки менин өзүмдүн энекем боюнча айта кетсек, бул баатыр киши экен биринчиден. Эгерде менин жашоомо ошол кишинин башына түшкөн нерсе мага түшсө, көтөрө алмак белем, аны бир Кудай билет. 4 бала менен калып калыш,
канча деги бир иштеп мындай балдарым бар, кичинекей эмне кандай болот билбейт да эмче. Эртең балким мен туруп соттолуп кетмекмин, ушундай эле жогол ошол бойдон баары жок. Кудайга тиленген бойдон эле, колума жазган бойдон эле калмак болчу да. Анан кийин ошонун баардыгын чыдап өткөн киши баатыр экен. Бизди деги эле эч жерден кем калтырган эмес. Кийимден, тамактан, эл катары эле сонун нерселерди жеп, көрүп, сонун нерсенин баардыгын үйдө сонун нерсе алып берчи, баардыгын колдон келген нерсесин максималдуу түрдө кылчы. Ошондуктан 1000 мерте ыраазымын. Анан канчалык жакшылык кылбасам дагы ал кишинин сүтүн актаага мага да 1000 жылдай бар го деп ойлойм да. Ошондуктан азыр ден соолугу жакшы кезинде колдон келишинче үйгө көбүрөөк мамиле бурганга аракет кылам. Азыркы учурда апаңыз менен чогуу турасыздарбы? Үй чоң да бизде. Үй чоң, ар биринин өзүнүн бөлмөсү бар, өзүнүн ажатканасы, ар кимдики баардыгы жакшы да, мындай өзүнчө айтканда условиялар баардыгы сонун. Ал жерден кетсең үй аңырап калат. Жөн эле анда чоң үйдүн эмне кереги бар эле да. Атма жеттим, баардыгы шүгүр эле. Ушул бойдон эле ушу ден соолугум чыдалып 10 жылдан кийин деле ушундай кебетем менен отурсам жакшы. Балдарым көбөйсө жакшы. Баарысынын ден соолугу жакшы болуп, тынччылык болуп, баардыгы сонун отурса, сонун. 10 жылдан кийин билбейм, эмне деген. 10 толсом 37 кетет. Жаш экен анда деле. 10 жылдан балким 1000 эсе же 10 эсе акылдуураак болуп калаттырмын. Буйрукса дейличи. Билбейм. Азыр катуу сүйлөштөн да корком. Балким 10 жылдан кийин өзүмдү көрүп эмне унчукпай эле койбойт белем деп, балким өзүм жемелейттирмин. Азыр өзүмдүн жана илгерки нерселеримди көрүп алып бир аз уялып атпаймынбы, ошондой эле сыяктуу болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан 10 жыл өткөндөн кийин 37 жаштагы акылдуу Сыдыман деген аттуу жигит өзү айтып берсин. Байкасам, динден дагы баягы жакшы эле сабак алгандайсыз. Динде бүт нерсем бар да ошол жерде экен да. Мындай окумайынча, билмейинче сүйлөп отура бересиң да. Ай, эмне чё там депчи. Пусть они читают там. Мен главное хорошо живу, никому не мешаю депчи. Бирок андай эмес. Өзүңдөн өзүң калыпчы, турмуштун оор жактарын сезип баштагандан кийин эми изилдеп баштагандан кийин байкасаң эле ошол жерде өзү эле сага жооп катары келе берет, аян болуп элечи. Телефондонбу, досторуңанбы, деги эле жаман жерден деле тиги ивесте деле отурганда деле бирөөлөр дин жөнүндө сүйлөпчү. Ошентип эле ар кайсы жерден аян болуп келе берет, намектор болупчу. Анан ошонун баарын игнорировать этпей, түз жолуңду кармап, дааратыңды алып алып туруп, ташнакай мечитке барып туруп, өзүң Кудай алдында өзүң кечирим сурап туура эмес нерселер кылсаң, колдон келишинче жакшылыкты сурасаң, өз орду менен ошого татыктуу болсоң, азыр сурай турган нерсеңе татыктуу болсоң, сага берет. Намаз окуп баштадыңызбы? Жок, аябай ал процесске мен тура калып сразу эле кирип кете албайм да мен делечи. Мен эми мындай даамын татып, мындай таанышып келаткан учурум. Дин менен. Буга чейинки бул мен ата-энем жөн эле мага уюп койгон бул түшүнүккө дейм коркутту элечи. Монтпесең тозокко түшөсүң, өлүп каласың делечи. Ошон үчүн эле жөн эле калып эле коркуп эле жүрө бересиң да. Азыр болсо мындай эки тараздан өзүң таразалап туруп, текшерип туруп, өзүң изилдеп көрсөң, ошол жерде сонун болгон нерселер бар экен. Буюрса, Кудай буюрса, ыйман жолун өтүп, бирок азырынча намазда жок. Алдыда окуйсуз бирок. Жакшы ниеттерим бар.